Leylектин bir эле айында bir жылда 10го жакын аял өзүнө кол салган. Баткен ОИБтин басма сөз кызматы социалдык тармактагы Лейлек районунун bir айында bir жылда 10 аял өзүнө кол салган деген маалыматка төмөнкүдөй түшүндүрмө берет. Лейлек районунун Сумбул айыл аймагынын Андарак айылында 2023 жылдын 11 айынын ичинде 7 суицид аял кишилер фактысы катталып 5 каза болгон. Жергиликтүү милиция бул иштер боюнча иликтеп чыкканда аялдардын келин болуп түшкөн үйлөрүндө социалдык жактан кыйынчылыгы бар экени жана турмуш жолдоштору сыртка мигрант болуп чыгып кеткендиктери аныкталган. Өзүнө кол салган аялдардын өлүмүнүн себеби белгисиз бойдон калган. Бул айылда суицид жасаган аялдардын эң жашы 20, ал эми эң чоңу 43 жашта болгон. Сумбула айыл аймагындагы жашоочуларга Лейлек РИБтин башчысы, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери менен милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү да үзгүлтүксүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. 2023 жылдын 11 ай ичинде Сумбула айыл аймагы боюнча 7 үй бүлөлүк сомдулук фактысы катталып, жергиликтүү милиция кызматкерлери тарабынан 7 коргоо ордери берилген. Бирок коргоо ордери берилген үй бүлөлөрдө кайрадан сомдулук фактылары катталган эмес. Мен ошо улуттук кийимди тебелетпейли дамбалга, бетибизди чүмкөбөйлү, кыргыз эч качан чүмкөгөн эмес, улуттук каада салтыбызды сактайлы, тилибизди сактайлы деген сайын келип алып, фитна, анан тиги эмеде бар кайсы эменин баарын айтышат келип алып, тим эле бир кайсы бир башка тил менен илгертен бери ата бабабыз сүйлөп жүргөндөй сүйлөшөт бир арабтын сөздөрүн. Мен ушуларга каршымын, албетте каршымын. Светтик өлкө болгондон кийин менимче ошо паранжы эмелерди токтотуш керек. Мен ошого кошулам. Эми муну айтсак, кээ бир биздин молдокелерибиз айтып атпайбы? Жылаңач жүргөн кишини эмне үчүн тыюу салбайсыңар? Жылаңач жүргөн киши мендей болуп жылаңач жүр деп эч кимди үгүттөгөн жок да. Мен ушуну айткым келет. Жылаңач жүргөн кишини өкмөт же болбосо депутаттар мактаган жок да, ушундай жүргүлө деп. Аны деле андай жүрбөгүлө деп атат. Музейге койгон бай кирген жылаңачтар жөнүндө бир элде ушундай бир талкуу